Президент Садыр Жапаровдун төралыгы алдында 27 ноябрда Бишкек шаарында Жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйыны өттү. Аталган жыйынга Казакстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан жана Тажикстандын лидерлери катышып, региондогу коопсуздук боюнча актуалдуу маселелерди талкуулашты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргызстан төралыгы алдында сессиялар аралык мезгил тууралуу айтып, заманбап чакырыктар жана коркунучтарга каршы туруу боюнча конкреттүү иштер жасалганын, ошондой эле уюмдун эл аралык аброюн бекемдөө жаатында иш жүргөнүн баса белгиледи. Ал ошондой эле мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдарынын маалыматтык коммуникациялык технологияларды террордук жана экстремисттик максаттарда пайдалануунун алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча ыкчам өз ара аракеттенүүлөрүн белгилеп өттү. Президент Садыр Жапаров уюмдун 2025 жылга пландалган бардык иш-чаралары ийгиликтүү аткарылганын белгиледи. В межсессионный период предприняты конкретные шаги. Сессиялык мезгил аралыгында заманбап чакырыктарга жана коопсуздук коркунучуна каршы туруу боюнча конкреттүү кадамдар жасалды. Биздин уюмдун эл аралык аброюн бекемдөө жана тышкы саясий координацияны кеңейтүү боюнча иштер жигердүү ишке ашырылды. Жалпысынан 2025 жылга пландаштырылган иш-чаралар ийгиликтүү аткарылганын белгилесек болот. Бүгүнкү отурумда биз аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгардык. Тиешелүү милдеттемелерди коюу менен кийинки жылдагы ЖККнун актуалдуу багыттарын аныктадык. Установив соответствующие задачи. Кезектеги төрагалык Россия Федерациясына өтөт. Буга байланыштуу Владимир Путин төрагалыктын негизги приоритеттеринин бири уюмга мүчө мамлекеттердин жамааттык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кызматташуусу. Ошондой эле ЖККнун жаңы антитеррордук стратегиясын даярдоо, маалыматтык коопсуздук жана парламенттер аралык кызматташуу экенин белгиледи. Россия будет делать все, чтобы сохранить преемственность. Россия ЖККнун алкагында өз ара аракеттенүүнүн негизги багыттары боюнча үзгүлтүксүздүктү сактап калуу жана биздин мамилелердин кызматташтыгын өнүктүрүү үчүн баардыгын жасайт. Ушул контекстте Орус тарабы 2026 жылы Москвада ЖКК саммитинин алдында Евразиянын калыптанышы, архитектура, теңдик жана коопсуздук темасына арналган эл аралык эксперттик форум өткөрүүнү сунуштайт. Бул иш-чарага биз мүчө мамлекеттердин гана эмес, көп тараптуу түзүмдөрдүн жана интеграциялык бирикмелердин достук мамиледеги өлкөлөрүнүн делегацияларын да тартууну пландап жатабыз. Многосторонних структур и интеграционных объединений. Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйынынын жыйынтыгы боюнча уюмга мүчө мамлекеттердин Кыргызстан, Беларусь, Казакстан, Россия, Тажикстандын башчылары жалпы 15 документке кол коюшту. Секретариат в целом очень положительно оценивает итоги. Жалпысынан алганда катчы жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйынынын жыйынтыктарын абдан оң баалайт. ЖККнун келечектеги ишмердүүлүгүн жакшыртууга жана уюмдун алдында турган көйгөйлөрдү чечүү үчүн өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга багытталган абдан маанилүү документтердин бир топ чоң пакети кабыл алынды. Тех задач, которые стоят перед организацией. ЖККнун жыйынында кабыл алынган декларация саммиттин борбордук документтеринин бири болду. Анда дүйнөдөгү жана ЖКК аймагындагы кырдаалга баа берилип, регионалдык тынчтыкты жана туруктуулукту чыңдоого багытталган жалпы мамилелер белгиленди. Өлкө лидерлери Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын 2026 жылдын 11 ноябрында Россияда өткөрүүнү макулдашты. Асель Чоркул кызы, Гүлчөрөк Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.